Азыр кыргыз тил сабагы, кыргыз тил сабагынан бардыгыбыз кыргыз тил китеп, дептер, ручкаларыбызды столдун үстүнө коюп алабыз. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы Иса Ахунбаев жөнүндө. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар Иса Ахунбаев жөнүндө маалымат алабыз. Эмесе биринчи тапшырмага көңүл бурабыз. Биринчи тапшырма балдар бардыгыбыз сөздүк дептерлерибизди ачып, жаңы бүгүнкү өтө турган жаңы сөздөрүбүздү котормосу менен сөздүк дептерлерибизге жазып алабыз. Биринчиси арналган, посветил, күрөш, борьба, мамлекеттик, государственный, оорукана, больница, өмүр, жизнь, сыйлык, награда, талыкпаган, неустающий. Булардын бардыгын сөздүк дептерлерибизге котормосу менен жазып алабыз балдар. Кийинки тапшырма бизге балдар сөз айкаштары берилген. Бул сөз айкаштарын биз туура туташтырышыбыз керек. Биринчи катарга ылайыкташтырып. Эмесе биринчи шаардык менен, душмандар менен, талыкпаган, мамлекеттик, сыйлык, баланын деген сөздөр берилген. Ушулардын уландысын биз таап коюшубуз керек. Эмесе баштадык. Биринчи шаардык, оорукана, менин өмүрүм, душмандар менен күрөшүүгө арналган, талыкпаган эмгек, мамлекеттик гимн, сыйлык алды, баланын ысымы. Эмесе балдар бардыгыбыз видеону токтотуу менен бул тапшырманы кыргыз тил дептерибизге жазып алабыз. Кийинки тапшырма бизге Иса Ахунбаевдин кыскача өмүр баяны берилген. Ушул өмүр баяны менен тааныштырып өтөм силерди. Баштадык. Иса Коноевич Ахунбаев 1908 жылы Ысык көлдүн Тору айгыр айылында төрөлгөн. 1935 жылы Орто Азия университетинин медициналык факультетин бүтүргөн. Кыргызстанга келип, шаардык ооруканада хирург болуп иштеген. Кийин Москвадан окуп келген. Орто Азия өлкөлөрүндө биринчи болуп 1959 жылы жүрөккө операция жасаган. Ал бүтү өмүрүн оору менен күрөшүүгө арнаган. Талыкпаган эмгеги үчүн Иса Ахунбаевге мамлекеттик сыйлыктар берилген. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы Иса Ахунбаевдин ысымына алып азыркы күндө алып жүрөт. Бишкекте анын атында көчө да бар. Балдар, түшүндүк да Иса Ахунбаев жөнүндө кыскача маалыматты уктук. Эмесе балдар, бардыгыбыз ушул тема жөнүндө суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. Иса Ахунбаев кайда, качан төрөлгөн? Экинчи. Кайда окуп, кайда иштеген? Кайсыл жылы жүрөккө операция жасаган? Ал бүт өмүрүн эмнеге арнаган? Анын талыкпаган эмгеги кандай бааланды? Иса Ахунбаев атындагы эмнелер бар? Ушул 6 суроого балдар биз жооп беребиз. Тексттин ичинде бардык жооптор бар. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна чыкты. Үйгө тапшырма 5-чи көнүгүү 136 бет. Бул жерде балдар каталарын таап жазышыбыз керек. Мисалы, Республика балдар ооруканасында дарыланып жатам. Бул жерде кайсыл жерде ката кеткенин биз табышыбыз керек. Биринчисин мен таап берейин. Республикалык балдар ооруканасында дарыланып жатам. Калгандарын балдар өз алдыбызча аткарып, мага жөнөтөсүңөр. Саламатта калыңыздар.